Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда белгилүү жазуучу жана котормочу Кубан Сапаралиевдин «Опуртал оюндар» аттуу повестин окуп баштайбыз. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Жыргаганымдан жылкычы болуп турмунбу дегендей Кайнар Жапаркулга уйчулукка жөн жеринен келген жок. 2-3 ай иштеп акча тапкыча жайлоонун жашыл ыраңына кентавр атын эттентип, өзү дагы ак ичип алайын деген. Бетегеси белден буралган, сайгаксыз салкын жерде уйдан жоош жаны бар болбос. Андыктан атын агытып жиберип, уйду жөө кайтарса да болот. Антип тоо этегинде кыймылдуу болгону, денесин чыңап, спорттук формасын сактаганга да шарт түзмөк. Минтпесе былтыр көрдү го, жайлата жашыл бедеге тойгузса да ысыкка какталып, чымын чиркейге таланган аты ойдогудай чуркап берген жок. Негизи көкбөрү оюнунда аттын бышыктыгына караганда ийкемдүүлүгү, курчтугу, ээсин түшүнө билгендиги бааланат. Андай сапаттар кентаврда болгону менен тайгазандан тайгазанга чейин кубалашуулар менен кыл чайнашкан омуролошууларда өксүй түшкөнү байкалып эле калып жатты. Антсе дагы ушул кентаврдын күчү менен райондун командасы областтык мелдеште 1-чи орунду багынтты. Өзү мелдештеги мыкты оюнчу аталып, кең таноо атынын аты кентавр болуп өзгөрдү. Буга шыктанып калган жаны ушинтип атын да өзүн да эс алдырып алып, эми мыкты оюндар менен республикалык деңгээлдеги мелдештерге катышууну максат кылып койду. Бирок карачы эми жүгүрүк күрөң буканын ал максатына тоскоол болуп жатканын. Короодо күүлөгөн уй жок болсо эле бүттү. Мурдун көтөрүп алып, өкүргөн бойдон башка жайыттарды карай жөнөйт. Кайда кетмегиле деп жөн коеюн дейт, санаасы тынбайт. Мал айдагандар менен бутташып кете берип жоголуп кетсе, бөөдө төлөмөр боломунбу деп коркот. Кыскасы, бул айбанды бирдеме кылбаса жанын жай алдырчудай эмес. Бүгүн дагы аны кайсы бир коктудан таап айдап келе жатты. Аттын күчүнө салып, өңгөктөтө кууган өзүн көз кыйыгы менен карап, азгы эле артка кала түшсө, капталдай салып тиги коктуда калган күүлөгөн уйду карай качып жөнөчүдөй. Ошентип тоонун өрүү жолу менен буканы кубалап, көбүргөндүү этекти жайылган уйларга кошкучакты кентаврдын омуроосунан кара тер тамчылады. Атын демин бассын деп окчунураак каңтарып коюп, өзү дөбөчөдө отуруп алаксып кеткен экен. Караса кайран күрөң бука уй арасынан көрүнбөйт. Алактап эки жака көз жиберсе, ал кыйла жерге жетип калыптыр. Кайнардын эми чындап жини келди. Жанга өлчөп минген кентаврын дагы аяган жок. Секирип минип, жанын ачыта камчы салып, күрөң буканын артынан сая кубалап, далай жерден барып кайрып келди. Калың уйга кире качкыча далай жолу жонуна камчы жеген күрөң бука эми демин басып эс алайын дегиче болбой, Кайнар атынан секирип түшүп жөө качырды. Атсыз немени көп тогото бербей, көз кыйыгын сала качымыш болгондо Кайнар аны шап куйруктан алып силкип жиберди эле. Бул күтүүсүздүктөн кыйралаңдап барып кайра оңолгуча кандайдыр катуу салмактуу күчтөн өпкөсү куушурула түшүп, анан үстүнө отурган адамды көрүп чочуп кетти. Өмүрү мындай болуп кетерин билбеген бука алгач үрккөн бойдон эшик төрдө жерге чуркап барды да, эки бутун колтуктарына бекем кысып алган адамды үстүнөн түшүрүш үчүн мөңкүп жиберди. Далай азоолорду жоошуткан Кайнар бул эбак үйрөтүүдөн өтүп калган бышты чыкма бука оңой жоо эмес экенин, эгер үстүнөн бир эле жолу түшүп калчу болсо, экинчи жакындатпасын билип ого бетер жабышты. Адам деген айбан малдын ортосундагы күрөш эми кызыды. Бука үстөкө босток мөңкүп, ой чуңкурду карабай жүгүрдү. Кайнар болсо бука мөңкүгөн сайын анын мойнуна өбөктөй жабышып, жүгүргөндө эки бутун колтугуна кысып чалкалай калып жатты.
жарым саат өтпөй бука чарчай баштады. Оозунан ак көбүккө кошо кара тили сунулуп, өпкө кага дем алуусу оорлоду. Мөңкүгөнгө алы келбей, чуркамак тургай баскысы келбей калды. Мөөрөйү үстөн боло баштаган Кайнар эс алганга жол бербей, буканы теминип, алаканы менен сооруга шакылдата чапкылады. Оңго, солго ооп, ошол жактарга буруп бастырганга аракеттенди. Ошентип 1 сааттын ичинде жана эле көзү ала чакмактап, күүлөгөн уйдан башка көңүлүнө келбей, уйчуну көп тоготпой турган күрөң бука Кайнардын эркине көндү. Кайда тартса ошол жака басып, кадимки көлүккө айланып туруп берди. Ээрден 2 кайыш канжыгасын тең чечип алган Кайнар буканын мурдун тешип, чүлүктөп биротоло жетелеп алды. Уйчусунун жуушап жаткан уйду жөн койбой, удургута кубалаганын көргөн Жапаркул жинденип, желдирген бойдон жетип келди. Бул кылганың эмне? Деп кыйкырып жиберди да, ал жакшы көргөн букасынын кебетесин көргөндө: Эч нерсе, деп Кайнар кожоюндун ачуулуу жаалынан тайсалдап, мындан башка сөз оозуна келбей: Эч нерсе ушул, малды өлтүргөнү калыптырсың го. Өлбөйт байке, кайра жакшы болот минги болуп. Сен муну минип алсаң, уйду ким куйт? Же сен өзүң куйсуңбу? Өзү эле куйт, деп тигинин демитүүсүнөн дагы да тайсалдай түшүп, анан өзүн колго ала: Байке, ушунуңуз тажатты. Көзүм мындай болсо эле көрүнгөн жакка кетип калып жатат. А сен көзүңдү мындай кылба. Сен эмнеге жалдадым эле? Же эмне, бияка эс алганы келдиң беле? Ушул бука бир тең, башкасы бир тең болуп кетти. Же бул үчүн мага бир ат бериңиз. Мунун артынан жүрүп атым да баспай калды. Тигини, башында кандай сүйлөштүк эле? Атыңдын күчү жанагы алчу 10 000 сомуңдун ичинде дегенбиз. Букаңыздын мындай качанаак экенин билген эмесмин да. Мага 1 мингич бербесеңиз болбойт. Бере албайт экенмин да. Байкап көрсөм, үзөңгүгө бут салсаң эле чабат экенсиң. Күрөң буканы зоруктурганың аз келгенсип, аны да бастырбай саласың. Анда байке мындай кылалы: күрөң буканы түнкүсүн байлап коелу, а күндүз болсо аркандап күүлөгөн уй болсо гана кое берели. Кандай дейсиз? Акылдуусун бачей. Бука арканга чалынып, же газыкка жарылып өлүп калса, өмүр бою мага иштеп бересиңби? Өмүр бою эмес, эми 2 мүнөт дагы иштешким келбей калды сиз менен. Качанаак букаңыздын артынан өзүңүз жүрө бериңиз. Мен кеттим. 15 күндүк акымды күзүндө алам. Тигини коркутуп койгонун: Сен кетсең башкасы келет. 10 000 сомго букамдын көчүгүнөнөөп багып берет. Бактыра бер, деп букага чүлүк болгон канжыгасын сууруп алган Кайнар бул бетинен майы таамп, азыркынын манабына айланган улуу адамга сылыктыгын сызып туруп, орой каяшы айтып, атын карай басканда, наркы кашаттан жаркыраган жол тандабас атып чыгып, экөөнү карай бурулду. Мындай алыскы жайлоого зарыл жумушу барлар эле каттап, машинанын келүүсү чоң жаңылык сыяктуу сезилип, аны менен дайыма орчундуу кабарлар келгендиктен азыр эле акыйлашып кеткен экөө делдей карап туруп калышты. Булардан бута атым алыс кайра кетчү баштанып, бурулуп келип токтоп, андан айылдаш жигит Бактыбай түшүп, кыйкыра салам айтып бери басты. Кайнар, сенин атыңды сатып алабыз деп казактар келишиптир, деди айылдашы ал жай сурашкан соң. Мен сатат бекенминби атымды? Сатасың да. Булардын түрлөрүнө караганда канча сурасаң деле беришчүдөй. Бааны коркпой эле тебе бер. Ким айтат мени атын сатат деп? Ат сатылбайт. Ушундай сүйлө тигилерге. Ошенткен сайын атың кымбаттайт. Казактарда акча жокпу, саманда? Жок, чындап эле сатпайм атымды. Чындап элеби? Долларга да сатпайсыңбы? Долларбы, сомбу айырмасы кайсы? Сатылбайт дегенден кийин сатылбайт. Кайнар, сен түшүнбөй жатасың. Булар түшүңө кирбеген акчаны берген жатышат. Түшүмө кирмек тургай азыр өңүмдө сунса дагы ат сатылбайт. Омей, сен билинбегениң менен чоң соодагер окшойсуң. Бул түрүң менен тигил казактардын жибин тартып алып, атыңа учкаштырып кетиргидейсиң. Кой барып айтайын, ат сатылбайт экен деп. Бактыбай джипке түшүп, бир аздан кийин интеллигентче кийинген салаваттуу киши менен кайра келип, бери карай басышты. Ойбай баурум, неге ат сатылмайды? Биз үлкөн акча беребиз гой. Андай пулду акеп шешең дагы устамак ак кой эситмеген, деди.
Меникиндей дагы ат жок, ошол үчүн сата албайм, таарынбагыла. Ойбай карагым, сендер түсүнбөй жатырсыңар ғой. 10 000 берем, 10 000. Теңгени сомду ак коелу, 10 000 доллар. Менин атым андан кымбат, сата албайм. Анаунун акылы жайындамы? Деп казак Бактыбайга бурула карап. Эй кыргыз, анау менин джибим 12 000 доллар турат. Алмасамызмы? Джипти атын бир карап калган Кайнар эч нерсе дебестен атына үзөңгү теппестен секирип минди да, бастыра тургандай болгондо казак көргөн көзүнө ишенбегендей карап туруп калды да, бир айла тапчудай болуп Бактыбай менен Жапаркулду алмак салмак карап: «Айтсаңаршы анауга, айтсаңаршы», деп жиберди. Алар дагы казактан аша Кайнардын бул жоругуна таң калып турушкан. Андыктан эч нерсе дей алышпады. Тек гана алакандарын жайып ийин куушуруп коюшту. «Сатпайм» деген неменин алдында сат деп шагы сынганына намысы козголо түштү белем. «Өкүнөсүң» дегендей Кайнарга сөөмөйүн кезеп алып, шарт бурулуп машинесин карай басканында Жапаркулга тил бүттү. «Эй тууган, казак тууган, сага ат керек болсо, менде аттар бар, көрбөйсүңөрбү?» Казак артка кыл чая берип, колун жерде карай шилтей: «Мага кентавр керек», деп күн кеткени үзүл кесил угулду. Чынында кентавр Кайнар үчүн баасыз эле. Кулун кезинен сылап сыйпап чоңойткондуктан боор эти менен тең болуп калган. Экинчиден кийинки келечегин дагы ушул атка байлап жаткан. Кийинчерээк мыкты көкбөрүчү катары атагы райондон ашып облуска жете баштагандан бери ал нары борбордугу аттары өзүндөй жаштарга уламыш болуп угулган көкбөрү командаларында ойноп, айтылуу улакчылар менен тартышсам деп жүргөн. Ал эми кентаврсыз ал максатына жетмек эмес. Азыр казак асмандагы бааны айтып, жибин көргөзгөндө байлык азгырыгы көңүлүн бийлеп өттү. Аз жерден макул болу жаздап барып, акыл токтотуп, ичинен эйканчы болсо дагы сыртынан билгизбеди. Ушундай ички кылчактоосун билип калса, казак ач кенедей жабышып, берки экөө дагы ага кошумча болушуп, ак көңүл жанын ийитип жиберишмек. Ушуну сезе калып, атына секирип минип, азгырыкка алдырбай бастырып келмекчи болгон. Бирок казак ачуусуна алдырып кете бергенден кийин деп жеңилдене дем алып, эрте жарыкта оокаттарын жыйнап алып, жаккага карай жол тартыш үчүн үйгө жөнөдү. «Эй, сен эмне жиндисиңби?» деди арттан жете келген Жапаркул, жанагы акыйлашкандарын унуткандай. Азыр эле байлык азгырыгына кабылып, андан эптеп чыгып, эми бул жоругу туура же туура эмес болгонуна башы жетпей, кызык абалга кептелген Кайнар Жапаркулду бир жалт карап алып унчукпады. 10 000 долларга бербей койгонуң эмне деген тамтык? Мындай аттан 10 келбесе да 8-9 келмек. А жанагы джипчи, сен эмес мен тебелекмин андайды. Мунуңду атаң укса... «Атам кентаврдын чыныгы баасын билет», деп жиберди Кайнар башына келе калган бир ойдон улам. «А мунуңдун чыныгы баасы канча?» Жанагы казак алып сатар эле окшойт. Болбосо мындай аттарды казактар 15-20 миңге деле сатып алат деп уккам, деди тигил баардыгын акча, байлык менен ченеп калган немеге өзүнө жараша жооп берип койбосо, жанагындай кептери менен мээсин жей берерин билип. «А мунун чыныгы баасы канча?» «Айтып жатпаймынбы? 15-тен 20 миңге чейин деп. Жана 15 десе ойлонуп көрмөкмүн, 20 десе шак эле карматмакмын». «Эй, мунуң тулпар болуп кетсе дагы эмне болуптур? Тим эле Бишкектеги бир бөлмөлүү батирдин баасын айттың го. Ишенсеңиз койсоңуз өзүңүз билиңиз». «Эй, Кайнарбай, айтчы, андан көрө менин аттарымдын арасында көкбөрүгө жарачулары барбы?» «Каяктан билем, же минип көрбөсөм, күрөң букаңыз жарайт экен», деди жанагы ыза кылганын эстей какшык жылдырып. «Тамашасы жок эле айтсаң, көкбөрүгө жарачу атты кантип тандаса болот? Эми мындай аттар сейрек да, аларды көкбөрүгө салып көрүп эле тандап алса өздөрү айта албайт да, мен жарайм деп. Кайнарбай, анда мындай кылбайлыбы? Эртең барып субайларды айдап түшөйүн, Азиз экөөңөр аттарды кармап сынабайсыңарбы? Азизиңиз жарабайт, көпшөк. Көкбөрүнүн атын сынаш үчүн көкбөрүчү жигит керек. Сенчи?
Мен андан дагы бирөө болсо анан кадимкидей улак тартып көрсөк билинет. Анда ошентели, улакчылардан ким бар эле бизде? Эрик досту алып келиш керек. Ал жөн келбейт, акысын төлөйсүз. Тай казан курушубуз керек. Күнүгө болбосо дагы күн алыстан улак союп турушуңуз керек. Улактын ордуна түктүү тулупка кум толтуруп алып тартса болбойбу? Антсек деле болмок, бирок кээ бир аттар кандын жытынан чочушат. Ошого да көндүрүшүбүз керек. Ушинтип сүйлөшкөн экөө жана эле урушуп кетишкендерин унутуша эми Көкбөрүгө ат тандаш кызыгы менен түйшүгүнө кирип кетишти. Эртеси Жапаркулдун аттарынан экини кармап, бирин минип, бирин коштоп, Эрик досун алып келиш үчүн айылга түшүп барды. Барса, Кайнар атын жипке алмашпай коюптур деген айың дүңгүрөп жатыптыр. Эй, сен эмне келе соосуңбу? Деди биринчи эле жолуккан киши саламга келбей. Ооба, келе соо экенмин. Соодалашсам болмок экен, 20 миң сурап, деп Жапаркулдун көңүлүн дүрбөткөн сөзүн ага да айтып өтүп кете берди. Атам эмне дээр экен, деп жүрөк заада болуп келди эле. Жаштайынан колхоздо жылкычы болгон ал, кең танооңдун баасын көтөрүп койдуң. Эми сак бол, жакшы атка илгертен эле баары көз артышчу. Бир машинага бербеген атыңдан бир заматта кол жууп калышың мүмкүн, деген сыяктуу акылын айтса, кагылып согула жалынган апасы бир көз мончокту жакасына такса, бир көз мончокту ээриңе када, деп колуна карматты. Ата энесинин андай мамилесинен улам андай деле чекилик кетирбегенине көзү жетип, кечте Эрик досу сугаттан келгенде жетип барды. Өзүндөй эле Көкбөрүгө шыктуу, балбан мүчө Эрик досу кентаврдай атты жоктугунан бул оюнда чүнчүп жүрчү эле. Кайнардын жаңылыгын укканда: «Я, ошентиби Жапаркул? О, анда», деп уккан кулагына ишенбей, башка сөз таппай калгансыды. «Ошондой дос, ал эмес ат таптаган акыңды да берем деди». Ошентиби? Жапаркул антсе заман оңолгону калган го? Заман оңолсо дагы Жапаркул оңолбойт да. Анын биздин эсептен джип мингиси келип жатат. Минсин, аттардын арасынан жакшысы чыгып калса, биз дагы жакшы оюндарды көргөзүп кумардан чыгалы. Туура айтасың, анын ушунусунан пайдаланып калалы, деп сүйлөшүп, жай-жайына тараган достор таң атпай кайрадан биригишип жайлоого жөнөп кетишти. Жайлоонун жашыл өтөгүнө тай казан курушкан алар Жапаркулдун аттарынын арасынан Көкбөрүгө жарактуусун тандай башташты. Көкбөрүдөй опуртал оюнга көрүнгөн эле ат жарай бербейт. Жапаркулдун көп минилбеген чала үйрөнчүк аттарынын арасынан бир жума дегенде араң 4 атты тандап алышып машыктыра башташты. Эки достун бул аракеттерине кызыккан айланадагы малчылар жардап келишип, өздөрү да чыдабай аралашып кетишип, бара-бара эки жаатка бөлүнүп, бүйүр кызыткан кызык мелдештер башталды. Бара-бара аттар сыналды, оюнчулар тандалды, билинбей эле айылдын көкбөрүчүлөр командасы куралды. Ошентип жайла тамашыккан аларга күзүндө район боюнча тең келер команда чыкпай, биринчиликти алып, облустук мелдеште да райондун намысына жарап, мурунку жылдагы ийгиликтерин кайталап, чемпиондуктарын татыктуу коргой алышты. Ошентип мээнеттин акыбети кайтып, облустун кубогун бийик көтөрүп, гүлдөгөн көрүүчүлөрдүн алдынан чаап өткөн күн дагы келди. Облустук курама команда түзүлүп, албетте ага Кайнар менен Эрик мыкты оюнчу катары кирип, республикага аттанышты. Кыл чайнашкан ал жактагы тартыштарда түзүлгөндүгүнө көп жыл болгон, капталын жеп бүткөн айтылуу командалар менен дээрлик тең тайлаш оюн өткөрүшкөндөрү менен тажрыйбасыздык кылып, орунга деле илинишпеди. Анткен менен Кайнар баш болгон 3-4 улакчы Көкбөрү төбөлдөрүнүн көзүнө илинип, республикалык чоң командаларда ойнобой болушту. Эрик минген Жапаркулдун атын команда $7,000 сатып алып, анын да жайлата улакчыларды баккан чыгымы 2-3 эсе акталды. Эрик ошол эле командага кирип, Кайнар биринчиликти 3 жылдан бери бербей келе жаткан Шумкар улакчылар тобуна кошулду. Сендей жигиттерди баалайбыз. Чаап бара жатып эңгениң, анан ортого түшкөндөгү оюнуң жакты. Атың да мыкты экен.
деп айтылуу саясатчы ушул команданын кожоюну Зулкар Султанов колун бекем кысканда бул бийлик менен байлыктын эгедери болгон кишинин деминен демөөр ала түшкөнсүдү, кандайдыр күчтүн илебин сезди. Мындай сезим жөн жерден келбептир. Кожоюндун кабыл алуусунан чыкканда өзүнчө улакчы катары жогорку айлык чектеп, аты командага караштуу атканада бапестелерин айтышты. Бул дагы эч нерсе эмес экен. Айтылуу фирмага кароолчулукка алынып, анын айлыгы да бир канча экен. Бу дагы эч нерсе эмес, деди далысынан таптаган машыктыруучу. Айткандай аткарсаң жүнүң жылтырак болот, деди. Мунусун командалаштарынын тепкен машинелерин көрүп туруп, азыркы тил менен айтканда жашоосу зыңк болоорун түшүндү. Президенттик кубок башталгыча суранып алып, Эрик экөө айылга барышты. Экөөнүн ийгиликтерин эбак уккан айылдаштары колдорун кысып куттуктап жатышты. Бир гана энеси кубанбаптыр. Айланайын, каякта коюнга илештиң элең? Арка моюнуң астыңда калабы деп жаным чыгып уктабай чыкчу болдум. Ойноп эле койчу ушул оюнуңду, деп каршы чыкты ал. Атасы деле уулуна болгон сыймыгын билгизбестен ичке катып акылын айтты. Атаң көрөй, баягы жакшы көргөн балаңа шаар көргөзбө деген чын сөз да. Ар кайсы жыргалдын башын айтып азгырып коюшкан экен. Эми токтото албасмын. Опуртал оюнду ойноп жүрөсүң, сак бол балам. Көкбөрүдөн киши өлүптүр деп уга элекмин. Андан Кудай сактасын. Буламыктан тиш сынат, кыламыктан бут сынат дейт. Кудай сактабаса ат турмак жөө бара жатып жаздын басса деле майып болот адам. Чоң оюндарга катышып, чоң акчалар сайылчу чөйрөгө аралаштың. Андай жерде бут тосуу, көрө албастык деген көп болот. Ошолордон сак бол. Өзүң дагы андайга барба. Анан өзүңдүн оюңа келгенди бербеген көктүгүң бар эле. Аныңды ташта. Жаңы жолдошторуң менен чоңдоруңа көргөзбө. Алар мен эмес, өпкөңдү үзүп коет, деген сыяктуу акылдарын айтып, ак батасын берди. 2-3 жыл шаарда жүрүп келсем, анан жаныңарда жашайм. Силерди багам, келиндүү кылам, дегенине апасы жетине албай, алдыңа кетейин, тилегиңе жете кой, деп жашыса, атасы кайра кайраттанды. Атасынын көрү, азырынча ат үстүндөмүн. Апаң экөөбүз оокатыбызды кылдыратып кылганга алыбыз жетет. Азыр жибербей койсом, бир арманың ичиңде калат. Турмушту көрүп, кагылып согулуп адам болуп кел, деди. Кайнар жаштыгын колхоз малын багып жүрүп өткөргөн, кийин дыйкан чарбага тарашкандарында бирөөнүн көзүн карабай, оокаттарын тың жасаган карапайым кишилердин көкүрөк күчүгү. Бир агасы шаарда, бир агасы айылда турушат. 3 эжеси ар кайсы жактарда. Өздөрү айткандай, азырынча ат үстүндөгү ата энеси бүт мал мүлкүн кайнар үчүн сактап отурушат. Алар ошентип дал бастап жатышса, атанын көөнү балада, баланын көөнү талаада болуп, кайнар ушинтип опуртал оюндун кумары менен калаага кете берди. Ошентип кайнардын шаардагы жаңы жашоосу башталды. Зулкардын улакчыларына түзгөн жакшы шарты менен жогорку маянасынын даамын алгачкы айда эле сезди. Анын бир бөлүгүнө ата-энесине чай чамек, белек бечкек берип жиберди да, калганына жакшылап кийинди. Анча-мынчасына жеп ичкени менен баскан турганына калтырды. Бир сутка кароолчулук жумушунда болуп, калган 2 күнү атканада, машыгууларда болуп жатты. Аңгыча көкбөрүчүлөрдүн жылда болуп туруучу президенттик кубок мелдеши кирип келди. Кайрадан кыл чайнашкан кармаштар, жанды оозго тиштеген тобокелчиликтер, өлөр тирилерине карабай улакка умтулуулар, удургута чаап бара жатып, аттын 4 аягындагы зылдай оор улакты эңүү, жөөлөшүү, түртүшүү, омуроолошуу, капталдан уруу, аттан жыгылуу, аттын алдында калуу, жинденүү, ызалануу, кайраттануу, жеңишке сүйүнүү, утулууга ыйлоо.
Айтор мелдешке катышкан 12 команда 2 топко бөлүнүп алышып, кырчылдашып, бир жума дегенде тобунда 1 менен 2 орунду ээлеген 4 команда күчтүүлөрдөн болуп иргелип чыгышты. Албетте, бул 4 кыйын команданы жылда биринчиликти бербей келе жаткан быйыл Кайнар сыяктуу күчтүү оюнчулар менен дагы күчөгөн Шумкар баштап келе жатты. Эми ушул 4 команда беттешип, уткандары 1 орун үчүн, утулгандары 3 орун үчүн ат майданда жолугушат. Оңдой берди болуп, Шумкарга атаандаш бул командалардын ичинен чүчү кулак кармашууда алсызыраагы туш келди. Ат майданда алар менен далай жолу беттешип, сырын билип, алсыз жактарын, күчтүүлөрүн жаттап бүткөн шумкарчылар 1 бөлүктө эле эсепти өздөрүнүн пайдасына 10дон ашырып, өздөрүн жоготкон каршылаштарын баш көтөргүс кылып салышты. Ошентип финалга чыгышкан алар кандай ойношто сүйлөшүп турушта эле кандайдыр маанайы бастырып келген машыктыруучу Темир байке ошол ички капасын улакчылардан чыгара: "Бүгүн бөккө ойнойбуз, бөккө. Уктуңарбы? Бөккө!" деп бүктөй кармаган камчысын улакчыларга кезегенде алардын дароо эле кабактары бүркөлүп, шаабайлары сууй түштү. Бөккө ойно деген шашпай, утпай, жок эле дегенде теңтайлашымыш болуп ойно дегендик эле. Эмнеге бөккө ойнойбуз деген суроону каардуу машыктыруучуга бере албай, жанагы жакшы маанайлары түшкөн улакчылар оюнга көңүлсүз киришти. Эмнеге бөккө ойнойбуз? Чечүүчү кезге келгенде каршылаштарды баш көтөртпөй баса калуунун ордуна эмнеге теңтайлашып жатабыз? Деген суроону улакчылар эмес, кыраакы машыктыруучу Темир дагы өзүнө берип жооп таппай турду. Анткени бөккө ойногула деген буйрук Зулкар кожоюндун өзүнөн берилген эле. Ошентип шумкарчылар оюнду көңүлсүз башташып, 1 мүнөттөрдө эле демилгени оюнду уюшкандык менен баштаган каршылаштарына алдырып, өздөрүнүн тай казанынан 2 улакты катары менен алып чыгышты. Өлкөнүн эң кыйын деген командасынын эмне болгонуна түшүнбөгөн анын күйөрмандары, деги эле бүт көрүүчүлөр түшүнө алышпай алды сөгө башташты. Ошондо гана алар өздөрүнө келгендей чыйрак кыймылдашып, оңой эле 3 улакты өз эсептерине жаздырышты. Бирок бул артыкчылыктары үчүн машыктыруучунун "Бөккө ойногула деп жатам, эй, бөккө!" деген сөгүүсүн угуп, аны ушундай бир түшүнбөө, кыжыр келүү менен карап калышты. Бирок унчуга алышпады. Эми алар такыр эле өздөрүн жоготуп, ойногулары да келбей калды. Мындан пайдаланган каршылаштары дагы бир упай алдыга озушту. Эмнеге бөккө ойноп жаткандарына машыктыруучу баш болгон оюнчулар түшүнө алышпай, күйөрмандар болсо сүйүктүү командасын тааный албай турганда, трибунада Зулкар бүгүнкү бул оюндун натыйжасы өзүнүн саясий карьерасына таасир этерине күмөн санабай, жеңишти каршылаш командага ыраа көрүп, "Бөккө ойногула" деген буйругун телефон аркылуу машыктыруучуга берип отурду. Бизнеске тетигил рынок экономикасы ыркырап кирип келгенде эле аралашкан Зулкар мурунку президенттердин убагында билгизбей байлык жыйноо менен гана алектенип, элге жаман жактарын билгизбей, революциядан кийин гана саясатка аралашып, кызматка көтөрүлгөнгө аракет кыла баштады. Болгондо да катардагы жөнөкөй кызмат эмес, же бир орун басарлыкты көздөбөй, бакыйган министрликти басып жыгылсам болбоду дегенде кандайдыр бир агенттикти жетектесем деп жүргөнүндө ушул азыр өзүнүн көкбөрү командасына каршы ойноп жаткан команданы президенттик администрацияны жетектеген Азимжан Басылбеков сатып алып калбаспы? Четте аскердик кызматта жүрүп, эми эс алууга чыкканда өзүнүн айтуусу боюнча Кыргызстанга кызмат кылайын деп кайтып келген ал ар кайсы министрликтерде орун басар, кеңешчи болуп жүрүп эле заматта
президенттин ишин жетектөөчү кызматка келип калганына бүт өлкө таң калып калган эле. Четте жүрүп жакшы эле байлык жыйнап койгон белем. Көп өтпөй өлкөнүн күчтүү делген көкбөрү командасын сатып алып, ошондон улам өткөн өлкөнүн биринчилигинде Зулкар аны менен жакындан тааныш болуп кетти. Мелдеш өткөн сайын жолугуп сүйлөшкөндөрүндө анын аскер адамы катары өзүнүн ылдыйкы адамдарга өкүм, буйрукчул мамиле кылаарын, айтканын аткарбагандарды аябасын, ошондон уламбы кекчилерээктигин, жеңишке болгон көксөөсү да күчтүү экенин байкады. Ал тургай командасы Шумкардан чоң эсеп менен утулуп калганында мамилеси тоңдоосун тарта түшкөнүн да байкаган. Кыргызстанда президенттик администрация жетекчиси өлкө жетекчисине башкаларга караганда жакын болгондуктан көп нерселерди чечип коёр кудурети бар. Андыктан чоң кызматка суусагандар ага ортомчу катары карашып, аны менен мамилелерин бузгусу келбей, жакындагысы, ал аркылуу кызматка жеткиси да келет. Мындай үмүт менен максат Зулкарда да болгондуктан кийинки жакшы мамиле менен сураар кызматы үчүн бул мелдеште анын алдынан кесип өтпөй кайра жеңишти белек кылмай болду. Трибунада отуруп алып командасын бөккө ойнотуп жатканынын себеби ушул болчу. Бүгүн мелдештин акыркы 2 оюну ойнолуп, президенттик кубок тапшырыла турган күн. Андыктан өлкө башчысынын келиши күтүлүүдө. Ошон үчүн негизги трибунада Азимжан Басылбекович баш болгон чиновниктер үн көтөргүч менен оюнду башкарып жаткан алып баруучунун артындагы орундуктарда кас катар тизилип отурушту. Ал эми арттагы дээрлик бош орундуктарда кебетеси ушул чиновниктердин айдоочулары болушу керек 5-6 тыкан кийинген киши оюнга зериге көз салышууда. Зулкар болсо ойноп жаткан команданын кожоюну катары бир орунга отура албай ары бери чебелектеп жүрөт. Аны бүгүн жаш аялы Айжан да ээрчип алган. Аялынын бул оюнга түшүнүгү да ышкысы да жогун билип, "Айжанка, барбай эле коюп, андан көрө дүкөн кыдырбайсыңбы?" десе, "Баргым деле келген эмес, бирок бийка суранып жатат, бара берейинчи" деп болбой койгон. "Аның баягы мисирейген курбуңбу? Өткөндө сен барып келели десең, араң ээрчиди эле, эми өзү баргысы келип калыптырбы?" деп экөөнү ала келген. Айжан менен Бийка четирээк орун алышып, аялы бул ары бери чапкан атчандарга зериге көз жүгүртсө, Бийка оюндун жүрүшүнө толук байкоо салып, чыныгы күйөрмандарча айкырып кыйкырып коштоочудай болуп барып, бул жердегилердин тынч көрүп отургандарынан, анан кыз шаанисин сактагандыгынан улам гана ордунан обдула калып, айласыздан ички ышкысын ооздуктап отургансыды. Өткөндө анын мындай оюнга катуу берилүүсүн Зулкар алды жакта отуруп байкаган эмес. Тек гана оюн Шумкардын жеңиши менен аяктап, өзүн куттуктаган трибунадагылардын арты болуп колун кыскан Айжандын 2-3 курбусунун арасынан ушул Бийка өзгөчө сөзү менен эсте калган. "Зулкар Султанович, мен Айжанга аябай нааразымын. Ушундай оюнга мурда эмнеге чакырбаганына. И анан ыраазымын дагы. За то, что сегодня познакомила меня с такой замечательной игрой, которой играют настоящие мужчины. Поздравляю вас с достойной победой. Куттуктайм", деп алгач ор койгон шаардык акцент менен кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып, анан оюн эркин билдире албай кыйналганында орусчага өтө кача. Ушундай сөзү менен, анан мисирейген жүзү менен Айжандын берки 2 курбусунан айырмаланган Бийка аттуу бул бийкеч тууралуу жубайынан үйгө барганында дагы сураган. "Тиги шаардык мисирейген неме менен каяктан дос болдуң эле? Ал сыртынан ошондой көрүнгөнү менен аябай жароокер кыз. Айылдан келгенимде ошонун колунда иштегем. Шаарлыктар негизи айылдыктарды мырка деп теңсинишпейт го. Бийка андай эмес. Чыныгы кыргыз болгусу келип, кыргызча так сүйлөгөнгө далалаттанып жүрөт. Ошон үчүн сени менен дос болуп жүргөн го. Андай деле эмес болуш керек. Ал бүт шаардык эле адамдарга бирдей мамиле кылгысы келет. Анысы жакшы экен.
Оюн кызы электеле ышкысы кайнап чыккан бул шаардык кыз менен өз кызматындагы алып баруучу начар ойноп жаткан шумкарчыларга түшүнө албай күйүп бышышууда. Бери жакта Азимжан Басылбековичтин жанында отурган кошоматчылары, анын командасы упай көбөйткөн сайын жагымсыз үндөрүн көтөрүңкү чыгарыша күжү болуп, артка туруп алып Зулкар оюндун жүрүшүнө дирижерлук кылып жатканы менен иштери болбой кубанышууда. Аңгыча шумкарчылар демилгени колго алып, удаасы менен 3 улак ташташкандарында аялына жакын келип отурган Зулкар кубангандан оордуна жинденип, оордунан тура калып, телефонун курунан жулуп алып, аны катуу басып, эңкейе айланадагы ызы чуудан калкалай берип кыйкырды. «Бөккө ойногула, бөккө дейм!» Анын минткенин, жиндени кыйкырганын Бика командасы утуп жатса, неге ачууланып жатат деп түшүнбөй калды. «Бөккө ойногула деген эмнеси?» деп Айжандан сурады эле, ал ийинин куушуруп тим болду. Эми Бика Зулкардын бул кызыктай жоругунан кийин оюндун жүрүшү менен бирдей эле ага да байкоо сала баштады. Мелдештин 1-бөлүгү Шумкардын утулушу менен аяктаганда Зулкар жанагындай жинденген жок, кайра көңүлү жайлангандай тынч отурду. 2-бөлүк башталганда деле «Бөккө ойногула» деген буйрук алган шумкарчылар чүү дегенде эле 3 упай артта калышты. Элдин кыйкырык чуусу күчөп, алды сөгө баштаганда гана эстерине келгендей чапчаң кыймылдашып, эки улакты өздөрүнүн эсебине жаздырышты. Бирок кайра эле илең салаңдыкка өтүп, оңтою келип турса да чабуул уюштурбай, болбогон жерден улакты алдырып, көрүүчүлөрдүн нааразылыгын жарата башташты. Анткен сайын шумкарчыларга ойнош кыйын болду. Же каршылаштары тыңыраак болуп коюшсачы, алар чарчап калышты белем, упайды көбөйтө албай жатышты. Бир кезде Кайнарга оңтой келди. Оюн ит жыгылышка айланып сүрмө топ боло чектен чыгып кайра башталып, ортого ташталган улакка аламан кое чабышкандарында алдыда бара жатып, улакты шап эңип алды да өздөрүнүн тай казанын карай талашкан эч ким болбогондуктан катуу чаап барып, аны айлана берип караса 3 каршылашы жакын кирип келишиптир. Улакты такымына басып алган ал үчөөнүн акырын буйтап койсо, алар оңой эле кала бербеспи? Караса, каршылаштарынын тай казанына чейин таптаза жол ачыла берди. Ошондо деле катуу чаппай, капталда качырып келе жаткандар жетсин деп кентаврдын ооздугун тартып бара жатса дагы, тигилер куйрук улаш араң келишип, түшсө түшсүн, түшпөсө койсун деп 5-6 кадамдай калганда улакты катуу ыргытып жиберсе, ал тай казандын берки кырына тийип, нары карай оодарылып түшүп, упайга айланып кетпеспи? Ошентип 2-бөлүк бүтөөрүнө 5 мүнөт калганда упайлар теңелди. Кайнар бул көрсөткөн мыкты оюн үчүн темир машыктыруучудан «Эй, бөккө ойно деп жатам» деген камчы кезеген зекүүнү угуп шаабайы сууй түштү. 5 мүнөт бир тараптын көңүлсүз илең салаң кыймылынан экинчи тарап мажүрөлүк кылып пайдалана албаганы менен бат эле өтүп кетти. Тыныгуу убагында темир машыктыруучу кайрадан Кайнарды зекиген сөзүн бүт командага тиешелүү кыла айтып, дагы да катуу эскертти. 3-бөлүк дээрлик тең тайлаш жүрдү. Жеңишке бир гана карыш калганына эрдемсишкен Шумкардын каршылаштары жан үрөшө чабуулга өтүп, анын акыбети да кайтып жатты. Алар эки улак алдыга кетишти эле, шумкарчылар бир заматта упайды теңешти. Анан бирөөн Кайнар ортого жекеме-жеке чыгып, жерден эпчилдик менен эңип алып, үзөңгүгө басты дагы аттын күчүнө сала додону жарып чыгып, жандай сүрөгөн өнөктөшүнүн жардамы менен тай казандан орун алдырды эле. «Эй, бөккө ойно дебедим беле?» деп машыктыруучу ушул оюнда жаттап алгансыган сөзүн кайталай сызгырылта сөгүп жиберди да «Болду, оюнга чыкпайсың» деп кыйкырды. Энесин кошуп сөккөнүнө Кайнардын жини келип кетти да машыктыруучунун машыктыруучулугуна, анын улуу киши экендигине карабай
Эй, эмне сөгөсүң деп ызырына эйти кызган кентавры менен омурголотуп барып токтоду. Омей, муну кара. Бүттү, энеңди эмес, өзүңдү ошондой кылам деп сом камчысы менен жондон ары басып алды. Жан ачый түшкөн Кайнар камчысын көтөрө бергенде ортого башка улакчылар түшө калышты. Мындан улам темир машыктыруучу: "Сени менен анан башкача сүйлөшөм. Азыр оюнга чыган болбо" деп алдын туруп койду. Оюндун 10-мүнөтүндө машыктыруучу менен оюнчунун ортосунда ушундай араздашуу орун алганына бүт эл күбө болуп, ансыз да жандуу оюн көрсөткөн ак таноо карагер ат минген Кайнар таанымал боло түштү. Алып баруучу дагы анын атын бат-бат кайталагандыктан көпчүлүк эл ысыбын жаттап калгансыды. Оюн бүтөрүнө 5 мүнөт калганда эсеп теңелип, ким демилгени колго алса, ошол кубокту эңип кетери белгилүү болуп калды. Ошондо Зулкар машыктыруучуга "Чикке ойногула" деген буйрук берип, ал оюнчуларына муну катуу эскерте айтып, жеңилип бериш керек экени айкын болду. Бул буйрук кожоюндан болуп жатканын жакшы түшүнгөн, ага көз карандылыгы бар Шумкардын оюнчулары эми илең салаң кыймылдашып, чабуул коймуш этишип, начар коргонушуп, бат эле бир улакты тай казанынан алып чыгышты. Алардын атайылап эле жеңилип бергени жатканы оркое көрүнүп түшүп, тың оюн көрсөтүп жаткан Кайнарды чыгарбай жаткандарына жиңденген күйөрмандар кайнарлап кыйкырышып, анын оюнга аралашуусун талап кылып жиберишти. Оюн бүтөрүнө 2 мүнөттөй гана убакыт калганында темирдин айласыз уруксааты менен оюн талаасына атып чыккан Кайнар өнөктөшү үзөңгүсүнө басып, бирок тут кактаган каршылаштарынан бошоно албай жатканында жетип барды да, андан улакты дээрлик жулуп алгандай эле өткөрүп алып, баятадан эс ала түшкөн кентаврга камчы басып, ачык турган тай казанга учкан бойдон жетип, улакты жеңил эле көтөрө тай казанга акырын таштап койду. Ошентип оюндун тагдыры тең-тең болуп чечилди да калды. Ойдогудай оюн көрсөтүп купулга толгон Кайнардын аты күйөрмандардын оозунан кыйкырык боло кайталана чыгып, ат майданды дүңгүрөттү. Ушинтип ит жыгылыш боло тең-тең аяктаган оюн калыстардын кеңешүүсү менен дагы 5 мүнөткө узартылды. Эгер ушул 5 мүнөттүн ичинде эки команданын бири артыкчылык кылбаса же дагы тең чыгуу катталса, оюн кийинки биринчи улак тай казанга түшкүчө уланмай болду. Кайрадан чикке ойно буйругу берилген же жөн гана утулуп жиберүү талабы коюлган шумкарчыларга кыйын болду. Атаандаштарынын мажирөөлүгүнүн жанындагы өздөрүнүн кыйындыктарын көргөзүп, эркин ойной албай чайналышты. Азыр уткула деген буйрук болсо, каршылаш тай казанга улакты жаадырып жиберчүдөй кыжынышып, айласыздан ойномуш этип жатышты. Бир гана машыктыруучуга каршы чыгып алып, жоготору калбаган Кайнар жан үрөп ойноду. Мунусун сезе калган күйөрмандар кайнарлап кыйкырышып, атаандаштар да эки эсе кайтарууга алышты. Кыл чайнашкан кармаш эми башталды. Өздөрү упай жаратуудан тартынышкан өнөктөштөрү да Кайнардын бул тартынбай жан үрөгөнүнөн улам аны сүрөшүп, кезектеги бир чабуулда ал оңой эле улакты тай казанга салды. Бирок каршылаштар кийинки чабуулун уюшкандыкта жүргүзүшүп, эсепти теңегенге жетише алышты. Ошону менен кошумча берилген убакыт бүтүп калып, эми кимдер биринчи упай жаратса, жеңиш ошолордуку болмой болуп чечүүчү кезге келишти. Атаандаштары үстөкө бостук чабуул коюшуп, шумкарчылардын шаштысы кетти. Алар жан талаша коргонумуш этип, оңтою келип турса да чабуул коюшкан жок. Бир кезде додо боло кыл чайнашкан тартыштан Шумкардын каршылаштарынын мыкты оюнчусу суурулуп чыгып, улакты ээр кашына баскан бойдон чабуулга өттү. Ал катуу барып ыргытты эле, улак тай казанга түшөөрүн түшкөнү менен ошол күүсү менен токтой албай наркы кырына чыга түштү.
анын артынан эшик төрдөй аралыкта кубалап келе жаткан кайнар тай казанды айлана бергенде улактын арткы шыйрагы колуна илинип бир эле булкуп ээрине басты дагы түз эле буйдалбастан ачык турган атаандаштарынын тай казанын карай чаап, арттан куугандар кыйла алыс болгондуктан шашпастан улакты мээлегендей өйдө көтөрө берип жеңиш упайын жаратып оюнга чекит койду. Өз эле жалгыз жеңгенсип кайнар эки колун көтөрө көрүүчүлөрдүн алдынан чаап өткөндө айкырык менен кыйкырыктан ат майдан жарылып кете жаздады. Жеңүүчү деген жеңүүчү, аны баардыгы куттукташат, көкөлөтүшөт, макташат, ал баардыгына сүймөнчүктүү көрүнөт, кетирген кемчиликтерин оңой кечиришет, ал тургай жеңилүү ызасын тарткандар да сыйлап колдорун кысышат. Кайнарды дагы күйөрмандардын жамгырдай шатыраган кол чабууларынын, ыраазычылык билдирген жапайы кыйкырыктарынын алдында командалаштары тосуп чыгышып, бул жеңишке өзү гана жалгыз ойноп жеткиргенден бетер колун бекем кысып кучакташты. Кожоюндун буйругун аткара албай калган Темир дагы айласыздан далыга чаап куттуктамыш эткени менен анын өзүнүкүн бербеген көктүгүнө ичинен ыраазы болду. Кек сактаган жок. Бул жеңиш менен бир гана трибунада отурган Зулкар келише алган жок. Ал ат майдандын күрүгүүсү бастай түшкөндө Темирге телефон чалып сурап турду. Эй, эмне дедим эле? Зулкар Султанович, көрдүңүз го, жакшы эле аракеттендик, бирок болбой калды. Эй, жанагы геройду эмнеге чыгарасың? Тыйбайт белең. Зулкар Султанович, ал мени укпай койду. Карап тур, анын моюнун толгубусомбу? Деп телефонун өчүрдү. Жини менен ашата сөгүнүп алып, баш көтөрсө, баягы Айжандын курбусу Бийка тешетиктеп туруптур. Каапырдын көзү жаман экен, деп ойлоп, анан билмексем боло. Кандай, оюн жактыбы? Деп койду, жөн эле ортодогу ыңгайсыздыкты бузуш үчүн гана. Аябай жакты, деди тиги дагы калп жылмая мышытып. Куттуктайм. Рахмат, деди тигинин өткөндөгүдөй эмес супсак куттуктаганынан улам өзүнүн бул жеңишти каалабаганын билип койгонун баамдай. Ошол бойдон экөөнүн ортосунда кеп жалгашкан жок. Аңгыча алды жакта отурган Азимжан Басылбекович баш болгон төбөлдөр ордуларынан ыкчам туруп дүрбөп калышты. Алардын бул кебетелерине караганда президент жакындап келип калса керек. Чыгып бара жатып Зулкарды көргөн алар «Куттуктайбыз» деп жылмая колун кысышты. Бир гана Азимжан сумсайган өңдө колун катуу кысып, силке бошотуп эч нерсе дебестен өтүп кетти. Анын бул түрүнөн улам кызмат сурамак тургай жанына бара албай калдым окшойт деген кыжаалаттуу ойго кептелген Зулкар алан сайын жанагы кайнар аттуу жаңы оюнчуга жини келди. Аңгыча президент да келип, салтанаттуу түрдө кубокту тапшыруу аземи башталды. Мелдешке катышкан баардык командалар курук кол калган жок. Аларга өлкө башчысы жагымдуу жылмая бир-эки ооз жылуу сөзүн айтып, колдорун бекем кысып, сыйлыктарын тапшырып жатты. Мелдештин эң мыкты оюнчусу болуп, өзүнүн аты угулганда бул күтүүсүздүктөн дел боло түшүп, кайнар кентаврдын үстүнөн үзөңгү теппей секирип түшүп дегдеңдей жөнөдү. Эчен опурталдуу кездерде опкол жубаган кайнардын жүрөгү дүкүлдөп, президентке бет келишти. Президент деген эле аты болбосо, көзүнө жөп-жөнөкөй эле адамдай сезилген бул киши кайнардын колун кыса кармай берип, «Куттуктайм. Сенин акыркы секундтарда кантип жеңишти жулуп кеткен эрдигиңди мага айтып беришти. Өз көзүм менен көрбөгөнүмө өкүнүп калдым. Бар бул жигит. Сендей жигиттерибиз көп болсо, биз дагы чечүүчү кездерде жеңишке жетишээрибизге ишенем. Рахмат», деп бир колу менен колун силкилдетип, экинчи колу менен кароосунан таптады да, жардамчылар сунган 6 ооз ыраазычылык жана куттуктоо жазылган грамота менен ичинде акчалай сыйлыгы бар конвертти карматты. Президенттин кубогуна арналган мелдеш аяктап, мындай бастырышкандарында командалаштары: «Ажыдардын куйругун басып алдың.
Баш ийбегендерди Зулкар кожоюн жөн койбойт. Кандай болбосун жазалайт. Ага каршы чыкпа, урушса унчукпай ук да, катуу кетип бара жатса бастырып алып кетип кал. Сен эми көзгө көрүнүп калдың, кайсы командада болбосун ойноп кете аласың, дешти. Чикке ойноп жеңилип берүү кожоюндун буйругу экенин жакшы билген Кайнар анын алдында жооп берүүгө даяр болуп, катуу кетип бара жатса командалаштары айткандай өзүнө түзүлгөн бүт камкордуктардан кечип бастырып кетейин деген чечимге эбак эле келген болчу. Андыктан бара көрөрмүн деп аткананы карай бара берди. Зулкар дайыма ушундай орчундуу оюндар бүткөндө атчылардын кенен үйүндө улакчыларды сыйлачу. Жеңиштер менен куттуктап, жеңилүүлөрү үчүн жекирип да алчу. Бул жолу өзү каалабаган жеңишке жетишкендиктери менен кийинки оюндарды ойлоп, демейдеги куттуктоо аземин уюштуруп, машинеси менен эрте келип, атчан келе жаткан улакчыларды күтүп отурду.